Саламатсыздарбы? Урматтуу Facebook сүйүүчүлөр, урматтуу кыргыз эли замандаштар. Мен бүгүн экинчи сериясын чыгарып атам. Кечеки Facebook'a чыгардым эле го, илгерки депутаттар жөнүндө. Эми ошонун уландысын чыгарып коеюн дедим. Бул мындайча айтканда кул элечилдордон өткөндөн кийин эле Алмустактан бери депутаттар болуп келген. Ошонча жылдан бери депутаттар болуп, элге жардамы болдубу, болбодубу, бул депутаттар убагында өтө көп согуштар чыгып кеткен. Ушул эле Римде, Европада, Россияда. Эми адам баласы өмүр бою бийликке умтулат экенде, акча күчтүүбү же бийлик күчтүүбү дегенде, акчадан дагы бийлик күчтүү болорун булар билишкен. Мисалы Ленин, Владимир Ильич Ленин деле 30 жыл оппозицияда жүргөндө, 30 жыл оппозицияда жүргөн. Эми бүгүн биздин тема биринчи улуу ораторлор жана Гитлер жөнүндө айтып берейин. Бул Гитлер тарыхый феномен. Бул өзү Германиянын Австрия бөлүгүндө туулган фельдефрейтор, сүрөтчү. Эми мынтип карасаңыздар, ушундай бир жөнөкөй эле арык, мындай эч кандай адамга мындай келишимдүү келбети жок. Ушул жигит бир киши дүйнөгө таанылып камкор болду. Эми бул деле бул убакта шайлоолор болгон. Буларда еврейлер өтө көп болгонда, мунун негизги кармалган куралы улутчул болгон. Улутчулдарды чыгаруу болгон. Социал-демократтар ошол убакта эле партияда социал-демократтардан биринчи жолу утуп алып, экинчи жолу утулат. Мунун укмуш бул депутаттарга кантип өтүп кетүү пландары болгон. Булар көбүнчө жумушчуларды, кедейлерди силерге жер беребиз деп, ошол жактан очкону көп утуп алышканда, голосту көп сатып алышкан. Бул өтө кыракы болгон. Өтө кыракы киши болгон. Ошондон кылып туруп 37-жылы Мюнхенде сүйлөгөндө эле 12 миллионго жакын адамды өзүнө тартып алган. Мына ораторство бардыгын эйфорияга киргизип койгон. Аркасынан ертишкен немис улуту дүйнөдө биринчи улут болуш керек деген. Биз дүйнөнү верховат этип, дүйнө жүзүн кармашыбыз керек деген. Ошонун артынан бул эми идеология болгон далар үчүн. Идеологияны тутуп аркасынан немистер ертишкен. А согуш бүтүп 52-жылы ошолардын ичинен өлгөндөн калгандары, пленден келгендери, кемпир аялдары үчүн ошол убакта Гитлерге кошулдуңуз десе, эч ким себебин айтып бере албай койгон. Мына караңыздар, үчүн кошулганын дагы билбейт, эмне болгонун билбейт. Бул мындан чыкты, эйфорияда убактылуу адамдарды кармап калуу. Америкада мисалы экиле партия бар, республиканский жана демократтар бар. Ал эми буга чейин 52 партияны өтүп койгондор көп өзү. 52 партияны өтүп келгиче акчалары түгөнүп калган. Эми мамлекетте мен ушинтип ойлоп калдым да, мына биздин кыргыз мамлекетибизде азыр 90 депутат болот. 90 депутат болот. Ошолор жана өкмөт мамлекетти башкарат. Туурабы? Мына ушулар өзү 300-400 адам эле Кыргызстанды кармап турат. Башкарып турат демекчимин да. А чет мамлекеттерде такыр башкада. Алар биринчи ушул эле Америкада, Европаларда булар өзүн шайлоого койгондо эң кедей микрорайонду алышат экен. Мисалы Негритянский бедный квартал. Булар ошол жерден голос алышат экен. Кайсы мамлекеттин слабый жери эл кайсы жерден кыйналып атат. Ошол жерге басым жасашат экен дагы. Ошол жерден жеңишке ээ болот экен. Мисалы дүйнө жүзүнө таанымал Эскобора деген наркобарон болгон. Бул ушундай наркобарон болсо дагы өзүнүн Колумбиядагы миллион
өзүнүн жашаган адамдарынын бардыгына үй салып берип койгон. Кийин мындайча айтканда депутат сенатка дагы өткөн. Мындан чыкты мен ой пайда болду да мына Спартактан баштап бардык жерге чейин эле ушул убакка чейин депутаттар болуп келиптир. Сенаттар болуп келиптир, радалар болуп келиптир бул Украинада. А ушулардын негизинен ушул убакка чейин канча согуштар чыкты. Керек болсо дүйнөлүк согуштар чыкты. Русский империяда деле кошулуп туруп. Көрдүңүзбү, канча деген адамдар курман болушту, канчалар түрмөгө камалды. Бул 17-жылкы Ленинди айтып атам мен. А Ленинден деле күчтүү адамдар болгон, мисалы Зиновьев деген болгон, Ленинден күчтүү, Каменев деген болгон, Сверлов деген болгон, Троцкий дегендер болгон. Мына ушулардын негизинде элдерде революция чыгарып туруп, мына ушу депутаттарды айтып атам да. Мисалы 17-жылкы революцияда өзүңүздөр элестетиңиздер. Ленин эч кандай революция дүйнө жүзүндө социалисттик мамлекет болбогон. Бул өзү жалгыз социалисттик мамлекетти курам деген. Жалгыз өзү. А буга единомышленниктерди та 1905-жылдан баштап буга күрөшүп 30 жыл оппозиция болуп бай менен кедейди бириктиребиз деген. Мына бул Карл Маркс, Энгельстен кийинки китептерди окуп ушундай акыбалдарга келгенде, эми мына ушу 21-кылымга чейин азыр шайлоо болуп атат. Бардык жерде депутаттар, көп тополоңдун башы, согуштардын көп бизде эмес, башка жерлерде ачылышы бардыгы келип туруп эле ушу шайлоого такалат экен. Эми шайлоого негизинен биз көрүп эле жүрөбүз го. Шайлоого эч качан томаяк бир 7000 айлыкка жазган адам барбайт экен. Муну тарых далилдеп турат. Эч качан кедей адам барбайт экен. Андан чыкты шайлоого орто же бай адамдар барат. А бизде кандай эме? Жогорку кеңештин депутаты болуп Кыргызстанда айтып атамын. Мына 30 жыл өттү. Мында өзгөрүүгө азырынча эч кандай жакшы жактар болбойт атат. Эми көп 30 жылдын ичинде бардык нерсени башынан өткөрдүк. Эми мен айтмакчымын мына улуу Гитлерге, улуу ораторго, бул бир пенде бизге окшогон эле. Буга эмне жетпейт эле деймин да, бул гүлдөгөн мамлекеттин жарымын утуп алды. Эми Англиядан башкасын, эми Советтер Союзуна кол салбай койсо деле болот. Наполеон мисалы, ушунун баардыгы келип туруп эле жажда властта бийлик. Адам баласы бул дүйнөдө биз тойбос экенбиз да, бийликти жогору коет экенбиз. Эки адам чөлдө кетип бара жатса дейт, 1 сааттайын суусу жок, өлөт өкөтен. Ошо өлөр алдына жарым саат калганда бир адам экинчи адамдын үстүнөн бийлик кылыш керек. Сен мен укпайсың, аркамда кал, алдыда бас, азыр суу чыгат. Башы деп туруп кара, өкөтең билет азыр өлөрүн. Ну, өкөнүн бирөөсү бирөөнө верховать этиш керек. Власть. Көрдүңүздөрбү, бул власть. А мынтип алганда адамга көп деле байлыктын кереги эмес да, 4-5 комната үй. Болду ошо негизи. Кичине багың болсо, аны ар бир адам түшүнөт. Ар бир койгон депутат, байып кеткендер түшүнөт да. Что 50-60 жыл жашайсың, ошо байлыгың баары калат. Өзүң 2 метр жерге барасың. Муну 20 жаштан баштап туулган адамдардын баары билет. Эмне үчүн ушуга жол бере берет анан? Балдарын ойлойт, небересин ойлойт, жейт. Башкаларга болбосун дейт, өзүмө болсун дейт. Бул өзүмчүлдүк. Ошого мына дүйнөлүк депутаттарды мен бекеринен айтып аткан жокмун. Муну азыркы бизге коюп аткан Кыргызстандагы депутаттарга кичине болсо дагы мындай пайда болсун деймин. Пайда болсун деп гана айтып атам. Эми улуу андан дагы тышкары мындай ораторлор болгон. Бул Березовский дагы чоң оратор болгон, Эзоптор чоң оратор болгон. Эми ошолордун ичинен эле азыр элдин салыштырмасы боюнча бул Ленин менен Сталинге көп
basım жасашат, күштүү оратырда. Мисалы Гитлер ар бир сөз сүйлөрдүн алдында 1 саат мурун, байкайсыздарбы? Мурутун башкача коюп, прическасын сол жакка коюп, крест ойлоп да, олар элден башкача көрүнүш керек болуп атат. Ал элге идеал болуп бериш керек. Хай Гитлер деп айткан сөз деле ага берүүлүүнүн бир сөзү. Бул өзү Mein Kampf, менин күрөшүм дегенди ойлоп тапкан. Мына булар ошо Мюнхенде айтып атамга 8 миллионго жакын адамды 2 сааттын ичине өзүнө иймерип алыш үчүн бул кандай политик болуш керек, кандай эйфорияга салып, идеологиясын урдап, анын өзү менен апарып, согушка чейин киргиздирип ошолардын эсебинен. А кийин согуштан кийин билбейм деп атат. Эми дагы деле да урматтуу Кыргызстанды коюп аткан биздин депутаттарыбыз. Мен бүгүн силерге жакшы эле позитив айтайын деп атам. Позитив. Элдердин ал-акыбалын көрүп атасыздар. Сиздерге калоом мындайда, ушунун баарын мени шайлап койгула дебей, мисалы. Мени бир жакшы китеп жазып, мен көбүн айткам не, китеп жазып, бир идеологиянын башына бириктирсеңер, сиздерге адамдар өзү келет. Азыр деле мына канча 90 депутат коюп атасыңар, идеология жок да. Ошо бир идеологиянын башына 90-ның тең байланышың керек эле азыр. Элди кошуп байлап коюшуңар керек эле. Ошо идеология жок, ар ким ар жакта жүрөбүз. Өзүмчүлдүктүн азабы, мен өтөм, ал өтпөйт. Азыр акылдуу Кыргызстан өнүккөн мамлекет болсо, бардыгыңар биригет элеңер, өзүңөрдүн ичиңерден тандап биригип туруп, ел силерди 100% силерди айттырбай барып туруп шайлап алмак. Мына азыр чыккылачы аратырлар. Чыгып туруп бардыгын башын бирөөнө бириктире алдыңарбы? Бириктире алган жоксуңар. Качан көрсө да бирөөнү жамандап отурасыңар. Аны жамандайсың, муну жамандайсың. Бул ФБР эмес бирөөлөрдү жамандап, чоң ата чоң энесине чейин жамандаган. Силер болгону өзүңөрдүн программаңыздарды айтыштыңыздар керек. Анан ошону эл менен тааныштырыңыздар керек. Башка сөз сүйлөнбөш керек. Эми дагы деле ушу ойлоно беремин да, Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаймын мен эч качан. Эми дагы деле кеч боло электе, мен өзү уккан деле адам жок окшойт. Эч ким деле укпайт окшойт. Дагы деле кеч эмес, биригип жакшы адамдар, единомышленниктер деп коет орустар. 5-6 адамың бир барып, ушу мен бир нерсени гана түшүнбөй калдым да. Эмне үчүн бири-бириңерди жамандайсыңар? Биринин өткөн 100 жыл мурункусын кылып, анын үстүнөн издеваться этип, күлүп, секин компьютерден чыгарып коюп, жок. Чыныгы эркек антип барбайт парламентке. Эч качан барбайт антип парламентке. Куда сактасын, мынабы бир жумадан кийин эң негизги максатыбыз парламент тынч өтүшүн каалайбыз. Муну бир эле мен эмес, Кыргызстандын эли тынч өтүшүн каалайбыз. Камчыбек Ташиевдин мен сөзүнө кошуламын. Эч кандай митингге жол бербеймин деп. Эми биздин президентибиз Садыр Жапаров жөнүндө. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, аны биз тандап алдык. Ал мыйзамдуу түрдө бизге президент болду. Ал биздин президент жана биз аны угабыз. Президент дагы эч кандай митингге, тополоңго жол бербейм деп атат го. Жол бербейт. Эми митингсиз, тополоңсуз өзүбүздүн тандап алган президентибизди угуп, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер Кудайдан колдоп өтүп алгыла. Эч качан бири-бириңерди жамандабагылачы. Бул жакта турган элдерге өтө эле жек көрүндү болот экен. Чоң атасынан баштап мурунку жүргөн кызына чейин жамандайт экенсиңер. Болбойт. Эркек адамдын статусун ал туура келбейт. Программаңарды тааныштырасыздар. Биздин тандап алган президентибиз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер Куда буйрса эч кандай тополоңго жол бербейт. Мен ага ишенемин. Болду. Эми бардыгы бүттү. Сиздерге рахмат. Сиздерди Кудай колдоп жүрсүн.
tınç, жақшы митингті өткөрөйлү деп силерди сыйлап Сапар агай.